Блин, айс деген токтобой койду го. Байден убагында чардаңдап эле жашаган турбайбызбы? Трамп келип киргизе турган жерге киргизбейди го. Бул жакта кыздардын күйөөсү бар экени же жок экенин билбейсиң го. Кыздар, неге күйөөлөрүңөрдү Инстаграмга чыгарбайсыңар? Жок дегенде профилиңерге замужем деп жазып койгулачы. Жаңы келгенде армияндардан 18% менен кредитке машина албай эле койсом болмок экен. Америкада эң катуу болуп кеткен кыргызды өкүлата койсом макул болот экен, а? Келгенде эле кредит карталарды ачып лимиттерди көбөйтө берсем болмок экен. Же азыр деле бос кылып лимиттерди чоңойтсомбу? Кыргызстандагылар мени ойлоп атат экен. Англисчени суудай сүйлөп калыптыр деп. Менин чыныгы жүзүмдү көрсө алар эмне болор экен, а? Бишкектен котловандан үй алып койсом окшойт. Кешке алам деп эч эле акчам топтолбой койду го. Америкада мүмкүнчүлүктөр көп дейт, бирок кара жумуштан баш чыкпай койду го. Айылда мен хит болуп атыптырмын. Эшпаттын баласы Америкада жүрөт, доллар таап атат деп. Грин картам болгондо сезондо эле келип иштеп, кайра Бишкекте эле чардаңдап жүрмөкмүн. Америкада кыздар дефицит деп аттык эле. Мынакей, кыргыз кыздар да жайнап кетти го. Америкага үй жайын сатып келгендер азыр кантип атат экен, а? Тракты 28 миңге сатып алдым эле. Уже эле 26 миң чаптап ийдим го. Трамп ооруп атат дейт. Өлүп калып, Камала Харрис президент болуп калса, грин карта алып алчудай эле болуп атам го. Илон Маск неге Трамп менен иштешпей койду экен, а? Бизге окшоп эле жакшылыкты көрбөсөң көзүң көр болсун деп айтты экен же. Тракта уйку келгенде бөлөмдүн кызынын баласынын ден соолугун сурап атам го. Мыктыбек экспресстин шефи айына таза канча акча табат экен, а?